Бүгін болып өткен оқиялар, хабарлар жана жаңылыктар менен Күн Кабар Ак Кеме студиясында Атлет Аманголов. Саламатсыздарбы? 5 августта Новосибирск Бишкек багыты боюнча чартердик каттам менен 184, ал эми Санкт-Петербург Бишкек багыты боюнча чартердик каттамда 173 кыргызстандык жарандар келишти. Алардын катарында кош бойлуу балалуу аялдар, улгайган жарандар, депортация болгондор, Орусиянын окуу жайларында окуган студенттер бар. Каттамда Сибирдин аймактарынан, Владивостоктон, Түштүк Сахалинскиден, ошондой эле Хабаровск жана Красноярскиден кыргыз жарандары учуп келди. Булардан тышкары 5 августта Москва Ош багытындагы чартердик каттам менен 155 кыргызстандык жаран учуп келди. Кыргызстандан Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда 20 марттан 20 июлга чейин Орусиянын 21 аймагынан 18285 кыргыз жараны мекенине кайтты. Алар үчүн 74 авиакаттам жана Казакстандын аймак аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. 2019 жылдагы расмий маалыматка караганда Орусияда 1.200.000 кыргызстандык бар, алардын 500.000 орус жарандыгын алышкан. Жоголуп кеткен айдоочулук күбөлүктү же автоунаанын мамлекеттик номерин кайра алуунун шарттары жеңилдеди. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Тагыраагы аларды кайра алуу үчүн зарыл болгон документтердин арасынан төмөнкүлөр кыскартылды. Автотранспорт каттоодо турган же мамлекеттик номер жоголгон аймактын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча орган тарабынан номердин жоголгондугу тууралуу маалымат Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо органдары тарабынан кайрылган жарандын айдоочулук укугунан же айдоочулук күбөлүгүнөн ажырата албагандыгы тууралуу маалымат. Ошондой эле эми айдоочу жоголгон күбөлүгүн кайра даярдатуу үчүн паспорт, ден соолугу тууралуу 083 формасындагы маалымат, айдоочулук мектепти бүткөндүгү тууралуу маалымат жана айдоочулук жеке картасын алып барса жетиштүү. Ал эми мамлекеттик номерди калыбына келтирүүгө автотранспорттун ээсинин паспорту жана мүлктүк каттоодо тургандыгы тууралуу күбөлүгү гана зарыл болот. Вирусолог жана профессор Анатолий Альтштейн Россияда коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну октябрь-ноябрь айларында башталарын божомолдогон РИА Новости жазды. Анын айтымында коронавирустун таралышы сезонго дагы жараша болушу мүмкүн. Анткени менен айрым адистердин оору күндүн ысышы менен жок болот деген үмүтү акталган жок. Биз жаңылыштык, оба орнун бир аз төмөндөгөнү байкалды. Эми октябрь-ноябрь айларында күн салкын болуп, аба нымдашканда коронавирус кайра башын көтөрүшү ыктымал деген вирусолог. Адис вирустун кийинки толкунда өлүм көрсөткүчү азыраак болоорун айтып, бирок оорунун массалык түрдө тарашына даяр болууну эскерткен. Теория боюнча убакыттан өтүшү менен вирус адамга ыңгайлашып баштайт. Коронавируска ээсин өлтүрүү эч кандай пайда алып келбейт. Ага бир адамдан экинчисине тарап коюп жүрө берген жакшы деген окумушту. Ошондой эле Кытай бийлиги былтыр 31 декабрда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгүндө Ухан шаарында Хувей провинциясы белгисиз пневмониянын келип чыгышы жөнүндө маалымдашкан. Москванын мэри Сергей Собянин Россия бир телеканалына маек берип жетип, коронавирустан улам киргизилген чектөө чаралары борбор калаада канчага чейин созуларын божомолдогонун РИА Новости жазды. Коргонуу чаралары тууралуу унутпашыбыз керек, аны ар дайым аткарып турууну эскертебиз. Бирок метродо жарымы бет капчан, жарымы бет кабыжык отурганын элестетип көргүлө. Мындай болбошу керек, биз аны же толук аткарышыбыз шарт, же бардык чектөөлөрдү алып салышыбыз зарыл. Чектөө чаралары бир жумага же бир айга чейин күчүндө болот, деди Собянин. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынан улам шаарга киргизилген чектөө чаралары жай мезгили башталгандан тартып, акырындык менен алынып жатат. Эскерте кетсек, Москвада көчөдө сөзсүз түрдө бет кап тагынуу, кол кап кийүү талаптары жоюлган. Бирок поезд, метро, дүкөндөрдү кыдырганда коргонуучу каражаттар сөзсүз болушу керек экенин эскертет. Россиядагы кыргызстандыктар өлкөгө жеткирилди. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, Москвадан Ош аба майданына 155 жаран, Санкт-Петербургдан 173 адам жеткирилди. Чет жерде жүргөн кыргызстандык жарандарды мекенине кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Чүй облусундагы ооруканалардын реконструкциялоо жана оңдоо иштери толук кандуу жүрүүдө. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, Токмок жана Орловка шаарларында ооруканалар капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Учурда Токмок шаарындагы 250 орунду оорукананын полдору, терезелери жана эшиктери алмаштырылды. Ал эми Орловка шаарындагы 45 орунду ооруканага эшиктердин блоктору орнотулууда. Андан сырткары полдору алмаштырылууда. Реконструкциялоо иштери республикалык
бюджеттен каржыланат. Ата-энелерге балдарына мектепке карата кийим-кечелерди алууга шашылбай турууну сунушташат. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Эльмира Иманалиева билдиргендей, буга себеп жаңы окуу жылы онлайн түрүндө башталганында. Учурда 1-класстан окуучулары кандай шартта окуп баштары талкууланып жатат. Министрликтин алдында эксперттик кеңеш түзүлдү. Ал бул маселени талкуулап, жана 1-класстын окуучулары менен кандай иш алып баруу сунуштарын иштеп чыгат. Анын жыйынтыгы августтун ортосунда белгилүү болот дейт. Бүгін 6 августта Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын Москва-Бишкек багыты боюнча Россиядан 150 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Каттамга Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтүнүн мөөнөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары барлар, ошондой эле ыкчам түрдө мекенине кайтууга олуттуу себептери бар болгон жарандар, оор элдеттери бар жана буга чейин Россияга хирургиялык операция жана башка олуттуу медициналык процедураларды жасатууга келген жарандар, чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргызстанга кайтарып келүү маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда. Бүгін 6 августта Аэрофлот Россия авиакаттамдар авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартердик каттамы менен 339 кыргызстандык кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Каттам чет мамлекеттерден биздин жарандарды кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруу үчүн жетишилген Кыргызстан менен Россиянын тышкы саясий мекемелеринин макулдашууларынын жүзөгө ашыруу үчүн уюштурулган. Комиссиялык тандоо гуманитардык критерийлер боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке арыздарынын негизинде жүргүзүлгөн. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргызстанга кайтарып келүү маршруттарын издөө боюнча иштер улантылууда. Ысык көл облусунун кире беришинде жайгашкан Ак кеме жана Кызыл Омпол санитардык карантиндик посттор алынды. Мындай чечим күн мурун 5 августта облустук ыкчам штабынын отурумунда кабыл алынган. Өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Түлөбаевдин айтымында санитардык карантиндик посттордо иштеп жаткан медиктер жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер өз ордунда иш алып баруусу керек. Медиктер райондук мамлекеттик администрация жана мэриялардын кызматкерлери кезек менен посттордо нөмөткө туруп келишкен. Учурда алар өз ордуларында иштеши керек. Эгерде постторду иштетүүгө муктаждык болсо, бизде тиешелүү алгоритм бар деп белгилеген облус жетекчиси Балбак Түлөбаев. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлайт. Мекеменин маалыматына караганда 6 августта Баткен районунун Экиташ жерлегинде Тажикстан тараптан белгисиз адамдар болжол менен мергенчилик куралдан Кыргызстандын чек ара кызматынын аскерлерин көздөй ок чыгарышкан. Ок атышуудан чек ара отрядынын аскер кызматкери жаракат алган. Ок анын колун тешип өткөн. Учурда медициналык жардам көрсөтүлдү. Абалы туруктуу деп бааланууда. Азыркы учурда Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп жатат. Бейруттагы каты жарылуудан 4 оорукана төө орду менен талкаланып, бейтаптар башка мекемелерге жайгаштырылды. Ал эми кырсыктан жабыркагандар ооруканаларда орун жетишсиздигинен кайдан жардам алышты билбей жатат. Бул тууралуу Ливандын саламаттык сактоо министри Хамад Хасандын айтымына таянып РИА Новости билдирди. Ал эми шаардын губернатору Марван Абуд жарылуудан кийин Бейруттун 100 миңдеген жашоочулары үйлөрүн таштап башка жакка кетүүгө аргасыз болгонун кабарлаган. Буга чейин ал порттогу жарылуудан 10 куткаруучу көз жумганын айткан. 300гө жакын адам аргасыздан үйлөрүн таштап кетти. Шаар 3,5 миллиард доллардай чыгымга учурады, деди Абуд. Акыркы маалыматтар боюнча ири кырсыктын кесепетинен 100дөн ашык киши каза болуп, 4 миңден көбү жабыркаган. Walt Disney компаниясы Кыргызстандын каскадерлору катышкан Мулан анимациялык тасмасын сентябрь айында коомчулукка чыгарууну чечти. Тасманын бет ачары төз эфирде Disney Plus видео көрсөтүү теле жайында акчага көрсөтүлөт. АКШда жана башка аймактардагы көрүүчүлөр тасманы $30 кошумча $7 бир айлык абоненттик төлөм берип көрүшөт. Ал эми Disney Plus жеткиликтүү эмес өлкөлөрдө тасма салттуу түрдө кинотеатрларда тартууланат. Мулан тасмасынын жаңы версиясы дегенде 27 мартта дүйнөлүк прокатка чыгыш керек болчу. Коронавирус пандемиясына байланыштуу анын күнү кинокомпания тарабынан кийинкиге
калтырылган. Тасманын башка ролун кытайлык актриса жана ырчы Лю Эфей ойнойт. Киного кыргызстандык Ерлан Жанышбек уулу, Мурат Бурханов, Дамир Ашимов жана Нургазы Мамаражап уулу тартылган. Алар Тасмага Жайдарбек Кунгуженов жетектеген Nomad Stones кыргыз-казак кесипи каскадерлор тобунун курамында катышкан. Кунгуженов өзү Гундардын аскер башчысынын ролун аткарган. Мулан анимациялык тасмасы 98-жылы чыгып, кинопрокаттан эле 304 миллион доллар киреше таба алган. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.